аябай патриотмун, арабтарды жаман көрөм да, ондай эме бирдеме болуп кетем просто. Анан сиз сүйлөгөндө эле Жагмат маалымат майданы полностью келип калып бул жерге дагы бир жолу ынандым да. Мен лично келишим керек экен деп чечтим. Кудай буйруса, себеби мен өзүм жеке ишкермин. Өнүктүрүп алыш үчүн ушул жерге келип маалымат алып окушум керек экен деп ойлонуп калдым. Мага жаккан жери мындай болуп калды да. Мен өзүм аябай улутчул кызмын да. Анан бул байке дин жолунда эмеспи. Анан көз караштарыбызда туура эмес болуп калабы деген ой менде кетти. Башында чындыгында эле сакалын көргөндө эле ошондой ой кетти. Андай эмес экен. Бул жерде дин жөнүндө сөз болбойт экен. Дин жөнүндө эгер суроолор берилсе, буну аны барып муфтияттан сурагыла деп коет экен. Бул жерде только сабак, ошол бизнестиңди өнүктүрүү боюнча гана үйрөтүп берет экен. Бул жөнүндө дагы кененирээк маалыматтарды биз сөзсүз түрдө жазып чыгабыз, жана тартып алгандай, жазып алгандай. Ошол мен өзүм кесибим боюнча дизайнермин. Мага аябай жакшы маалыматтарды өзүм үчүн алдым. Кудай буйруса баары жакшы. Самый главный бул Мыктыбек Арстанбек агайыбыз жөнүндө менде ой өзгөрдү. Чындыгында мен башкача ойлочумун. Мен уккандан бир көргөндөп анан бизнес элдин баары эле кылатыптыр. Значит, мен деле кылсам болот турбайбы деген ой пайда болду. Мен өзүм 65-ке келсем дагы бул школадан бир жакшы нерсени алдым. Мен дагы эртеңден баштап өзүмө бир кандайдыр бир ушул школанын таасиринен бир жакшы бир чечим кабыл алам. Бул кадам сөзсүз түрдө мени да өзгөртөт, менин жашоомду өзгөртөт, айлана чөйрөмдү өзгөртөт, Кыргызстанды да өзгөртөт деп ойлойм. Мен ачыгын айтканда буга чейин ишкерлик академиясы тууралуу деле билчү эмесмин, бирок угуп жүргөм мындай. Бир-эки адамдан угуп калгам. Анан бүгүн келип калдык. Чындыгында мен үчүн ачылыш болду десем болот. Себеби дегенде бүгүн чындыгында мен үчүн көбүн эсе бир аз ачылыштар болду. Себеби дегенде менин оюмча мындай сабактар, мындай окутуулар, азыр тренинг, жанакы мотивация бирдеме дегендер аябай көбүйүп кетпеди. Бирок буга чейинкилерди мен билишимче мындай расмий тилде, орус тилде же болбосо кандайдыр бир мындай түшүнүксүз бир астрономический бир терминдер менен өтүп келгенин билем да. Анан бүгүн мындай кандайдыр бир нукуралуулук, кандайдыр бир мындай жалпак тил менен мындай түшүнсө болот экен да, түшүндүрсө да болот экен. Бирок чындыгында мындай ишеничте эле кыйын да, чын эле чөнтөгүмдө бир тиын жок, анан иш баштап кетем депчи, анан көрсө болот экен. Эң негизгиси болот деген бир бүтүмгө келдик, ошол бүтүмгө мен негедир ишендим. Мен аябай патриотмун, арабтарды жаман көрөм да, ондай эме бирдеме болуп кетем просто. Анан сиз сүйлөгөндө эле бул да бирдемесин баштап деп ойлочумун. Анан күйөөм бирок тынбай жазма жатып алып угат эле да. Анан укпачы алдыгы деген кыргыз эмес, ал деген көрүнүп бизде арабтарга эметип атат, түртүп атат деп ойлочумун. Анан кийин мен Манас атабыз, Семетек атабыз чогуу иштейбиз. Алардын да сакалы бар. Жок, ошондой деп эле жеке пикирди сыйлаш керек дегендей мен ошентип ойлочумун. Андан кийин эле мага мындай болуп калды. Мен былтыр бир тяжелый периодко туш келип калдым. Мындай кыйналып отурганда адам Кудайга жакын болот эмеспи? Кыйналып калдым да, анан ойлонуп калдым. Сиз жана мынтип айттыңыз го, эртең менен туруп тамагыңды жумушка алып кеткиниң, обедти жумуштан кылбагың, көр бир ай депчи. Ушундай акчалай кыйналган учурум болду. Анан ошол тамакты мен эртең менен сиз айткандай жолдошума дагы, өзүмө дагы балдардан калганын алып кетип аттык. Бир айда тыянак чыкты. Действительно, чындыгында биз жакшы нерсе экономить эттик. Кеп мелочь акчадан эмес, кеп ошол стараться эткенибизде. Азыркы учурда жакшы, Кудайга шүгүр. Сиздин сабактарыңызды жолдошум көп угат, ошол система менен иштейт. Мен да жолдошум, мен сиздин айтканыңызды эмес, күйөөм айтканын угам. Иштеп атып,
азыр Кудайга шүгүр жакшы батирлүү, жакшы чоң супермаркет, плюс у меня полиграфия, типография, Кудайга шүгүр. Эми ошол бизнести жана мен сизге айтканымдай бир ортосуна келип токтоп калдым дебедимби? Мен токтоп калдым. Чындыгында чарчап калдымбы? Бирдеме болуп калды. Мен дальше уже ковыряться этип чыга албай калдым да. Ошон үчүн ошону өнүктүрүүгө мындан кийин сизге келейин деген ниетим бар. Мени признавать этпесең деле башкалары бар. Мен кирбей турам. Мен сиз жөнүндө оюм өзгөрдү. Сиз жакшы адам экенсиз. Мен кирбей турам. Мен жаман көрбөйм. Жана да айткан. Келе бергиле жакшы эле адам экен деп айттым. Рахмат.